Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Мама, мен азыр сага бир нерсе айтып берейин. Бір жаңбырлуу кечтеги үрүй. Ноябрь айынын ызгаардуу, жанчыл кечи эле. Шаардын көчөлөрүндө унаалардын кызыл-жашыл жарыктары суу болгон асфальтта чагылышып, айланага кандайдыр бир муңдуу, боз түс берип турду. Айнура жумуштан абдан чарчап чыкты. Ал банкта иштейт, ал эми жыл аягындагы отчеттер анын бардык күч-кубатын соруп алгандай сезечү. Анын жалгыз каалоосу 7 жаштагы уулу Азаматты мектептен алып, жылуу үйүнө баруу, ысык чай ичип, күйөөсү Русландын жанында эс алуу эле. Айнура мектептин алдына унаасын токтоткондо, Азамат жаңбырдан калкаланып, чатырдын алдында жалгыз турганын көрдү. Баланын үстүндөгү күрмөсү суу болгон, ал эми көздөрүндө мурда эч качан байкалбаган коркунуч бар болчу. Айнура унаанын эшигин ачып, уулун чакырды. Азамат, кел, балам, тез отур, суу болуп калба. Азамат унаага унчукпай отурду. Ал дайыма мектептен чыкканда бүгүнкү күнү кандай өткөнүн, дастуру менен эмне ойногонун саймедиреп айтып берчү. Бирок бүгүн анын оозуна талкан салып алгандай тыптынч. Ал коопсуздук куурун тагынып жатып, кичинекей калдыруу калтырып жатканын Айнура байкап калды. Балам, сага эмне болду? Тоңуп калдыңбы? Же мектептен бирөө таарынтып койдубу? Айнура унаанын жылыткычын катуураак иштетип, уулунун муздак колун кармады. Азамат апасынын колун бекем кысып, чоң мөлтүрөгөн көздөрү менен Айнураны карады. Анын көздөрүндө чыныгы, терең үрүй учуу бар эле. Бала айланасын, унаанын терезелерин карап чыкты да апасына жакынчылып келди. Апаки. Азаматтын үнү араң шыбырап чыкты. Ал сүйлөп жатып корконунан эриндири титиреп жатты. Үйгө барбаңыз, жатам, бизге бир нерсени пландап койду. Эки баланын элеси бийже чыныгы коркунучпу. Айнуранын жүрөгү шуулдей түштү. Бир секундга деми кысылып, рулду кармаган колдору муздап кетти. Бирок ал дароо өзүн колго алды. Бул жөн гана баланын кыялы. Мүмкүн кандайдыр бир коркунучтуу кино көрүп алгандыр деп өзүн тынчтандырууга аракет кылды. Азамат, эмне деп жатасың? Кандай план? Атаң бизге сюрприз даярдап жаткандыр да. Балким, оюнчук же пицца заказ кылгандыр. Айнура күлгөн болуп, унааны ордунан жылдырды. Бирок Азамат башын чайкап, көзүнөн жаш тегеренип кетти. Жок, апа. Бул сюрприз эмес. Мен көрдүм. Бүгүн эртең менен сиз жумушка эрте кетип калганда, мен мектепке барбай ооруп калдым го. Атам мени уктап жатат деп ойлоду. Бирок мен уктаган жокмун. Айнура унаанын ылдамдыгын басаңдатып, жолдун четине тактотту. Жаңбыр унаанын терезелерин ургулап, сырттагы дүйнөнү бүдүмүк кылып көрсөтүп турду. Эмнени көрдүң, балам? Жакшылап түшүндүрүп айтчы. Атаңы эмне кылды? Азаматтын көздөрү чекчейип, демин ичине тартты. Атам жертөлөгө подвал көп кара баштыктарды ташып киргизди. Жана ал жерге чоң, калың клеенкаларды, целлофан төшөп жатты. Анан телефондон бирөө менен сүйлөштү. Мен эшиктин жылчыгынан угуп турдум. Атам, бүгүн кечинде баары бүтөт. Алар эч нерсени сезбей калышат. Жолго даярдаңгыла, деди. Апа. Атамдын көздөрү башкача болуп калыптыр. Ал менин атам эместей. Ал абдан коркунучтуу карат. Күмөн саноонун өрөөнү. Айнуранын денесине муздак тер кетип, деми кысылды. Азаматтын сөздөрү жөнөкөй баланын фантазиясына таптакыр, окшош эмес эле. Бала клеенка, кара баштыктар сыяктуу деталдарды кайдан ойлоп тапмак эле. Ошол замат Айнуранын мээсинде акыркайлардагы Русландын кызыктай жоруктары биринин артынан бири кино тасмасындай тизиле баштады. Руслан акыркы кездери аябай өзгөргөн. Ал дайыма жумушунда көйгөйлөр бар экенин айтып, түндөсү уктабай, жумуш бөлмөсүнө кирип бекинип алчу болгон.
Анын телефонунда пароль мурда жок болсо, азыр 2 катмарлуу карго коюлган. Эң шектүүсү, мындан 2 апта мурун Руслан Айнураны кандайдыр бир документтерге шашылыш кол коюуга машбурлаган. Бул биздин жаңы үйбүз үчүн камсыздандыруу деген. Бирок Айнура ал кагаздардын арасында өмүрдү камсыздандыруу, страхование жизни деген сөздөрдү чала була көрүп калган эле. Анда Айнура буга маани берген эмес. Бирок азыр Азаматтын шыбыраган сөздөрүнөн кийин бул фактылардын бардыгы коркунучтуу пазлга биригип жатты. Клеенка карабаштыктар өмүрдү камсыздандыруу бүгүн кечинде баары бүтөт. Айнуранын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдүй согуп баштады. Эгер Азамат чын айтып жатсачы. Эгер Руслан чындап эле кандайдыр бир коркунучтуу кылмышка барууну пландап жаткан болсочу. 4 чечим жана багытты өзгөртүү. Айнура терең дем алып, балага жылмайып кароого аракет кылды. Ал эми катары баланы дүрбөлөңгө салбашы керек эле. Макул, балам. Мен сага ишенем. Биз бүгүн үйгө барбайбыз. Биз азыр Динара эжеңдикине, Айнуранын эң жакын курбусу, конакка барабыз. Макулбу? Азаматтын жүзүнөн жеңилдөө сезими байкалды. Ал терең үшкүрүп башын ийкеди. Айнура унааны кайрадан жолго чыгарып, үйүнө эмес, шаардын карама каршы тарабына, курбусу Динара жашаган кичи районго бурулду. Ал рулду ушунчалык катуу кармагандыктан манжалары агарып кетти. Анын мээсинде миңдеген суроолор айланып жатты. Кимге чалышым керек? Милициягабы? Жок, далилим жок болсо мени жинди деп ойлошот. Руслангабы? Жок, эгер ал чындап эле бизге зыян келтиргиси келсе, биздин кайда экенибизди билбеши керек. Биз үрүй учурган телефон чалуу. Уна шаардын караңгы көчөлөрү менен бара жатканда, Айнуранын телефону катуу үн менен шыңгырай баштады. Экранда Русланым деген жазуу жаркылдап турду. Айнура селт этип чөчүп кетти. Азаматта телефонду карап, отургучка ого бетер тыгылды. Айнура телефонду албаска аргасы жок эле. Эгер албаса, Руслан шектенип калышы мүмкүн. Ал терең дем алып, үнүн мүмкүн болушунча табигый кылып чыгарууга аракет кылып, жооп берүү баскычын басты. Алло? Деди Айнура. Жаным, кандайсың? Кайда жүрөсүңөр? Русландын үнү адаттагыдай эле жумшак, камкор жана токтоо чыкты. Бул тактоолук Айнуранын үрүйүн ого бетер учурду. Биз жолдо келе жатабыз. Руслан, тыгын, пробка болуп жатат. Жамгыр жаап, Айнура калбайтты. Түшүнүктүү. Тезирээк келгилечи. Мен бүгүн эрте келип, силерге эң сонун кечки тамак даярдап койдум. Эт бышырдым. Жана жакшы шарап ачып койдум. Биз бүгүн өзгөчө кечти өткөрүбүз. Айнуранын тамагына бир нерсе тыгылгандай болду. Анын көз алдына Азамат айткан жертөлөдөгү клеенкалар тартыла түштү. Руслан. Азаматтын ичи ооруп жатат экен. Мен аны аптекага алып келип чыгам. Бир аз кечигейбиз. Аптекага. Русландын үнүндөгү жумшактык бир секундга жоголуп, ордун муздак, башкара алгыс үн ээледи. Кайсы аптекага? Мен өзүм барып алып келем. Силер түз эле үйгө келгиле. Жок, өзүм эле. Айнура шашып калды. Ошол маалда телефондун ары жагынан, Русландын аркасынан кандайдыр бир кызыктай үн угулду. Бул оор бир нерсени палго сүйрүп бара жаткан үнгө окшош эле. Жана скачтуу катуу тартып жаткандагы шартылдаган добуш. Ал эмне деген үн, Руслан? Деп сурады Айнура коркунучун жашыра албай. Руслан бир нече секунд унчукпай калды. Анан кайрадан баягыдай жумшак үнү менен: Эч кандай үн эмес, жаным. Жөн эле үйдө жыйнап жаткам. Тезирээк келгиле. Мен силерди абдан күтүп жатам. Телефон өчтү. Айнуранын бүт денеси музга айлангандай болду. Ал эми үйгө кайтуу, бул өлүмгө түз баруу экенин ал эми так түшүндү.
Күзгүдөгү үрүй жана караңгы көчөлөр. Айнура унаасынын ылдамдыгын жогорулатып, шаардын четиндеги Динара жашаган районду көздөй айдап бара жатты. Жаңгыр барган сайын күчөп, алдыңкы айнекти тазалагычтар, дворниктер сууну араң сүрүп үлгүрүп жатты. Айнуранын көздөрү жолдо болгону менен мейисинде баягы телефон чалуудагы шартылдаган үн кайра-кайра жаңыра берди. Ал эмнени сүйрүп бара жатты экен? Клеенка? Скотч? Кудайым ай, Руслан эмне кылып жатат? Айнуранын деми кысылып, рулду кармаган манжалары калтырап кетти. Ал арткы күзгүдөн уулуна карат. Азамат унаанын отургучуна бүршүп, тизелерин кучактап отуруптур. Баланын көздөрүндөгү коркунуч Айнуранын энелик инстинктин толугу менен ойготту. Эмне болсо да, кандай гана акылга сыйбаган нерседей көрүнбөсүн, ал уулун каргоп калышы керек болчу. Айнура күзгүдөн артындагы бир жолу карат. Алардын аркасында бир аз алсыраакта кара түстөгү чоң жол тандабас, внедорожник келе жаткан. Анын фаралары Айнуранын унаасынын күзгүсүнө чагылышып көзүн уялтты. Ал оңго бурулганда тиги унаа да оңго бурулду. Солго бурулганда да артынан калбай ээрчип келе жатты. Бизди аңдып келе жатабы? Же какустукпу? Айнуранын жүрөгү кабынан чыпчудай сокту. Ал кескен түрдө кичинекей, жарыктандырылбаган көчөгө бурулуп, унаанын фараларын өчүрө салып, дарактын көлүкөсүнө тактотту. Азаматты кучактап, демин ичине катып күтүп турду. Кара жол тандабас алардын көчөсүнөн өтүп түз элекете берди. Айнура терең үшкүрүп, кайрадан жолун улантты. Бул жөн гана паранойя, негизсиз коркунуч эле, бирок анын нервдери чыңалуунун эң жогорку чегине жеткен болчу. Эки жалгыз таяныч. Акыра алар Динаранын көп кабаттуу үйүнүн кароосуна кирип келишти. Динара Айнуранын студент кезден берки эң жакын курбусу. Ал жалгыз жашаган, көз карандысыз, мүнөзү курч аял эле. Айнура унаасын эң караңгы бурчка токтотуп, Азаматты колунан жетелеп, жаңгыр алдында подъезди көздөй чуркашты. 3 кабатка демигип жетип, эшиктин коңгуроосун катары менен басты. Бир аздан кийин эшик ачылып, алдыларында халатчан, колунда кофе кармаган Динара турду. Ал Айнура менен Азаматтын суу болгон, үрүйү учкан түрүн көрүп чөчүп кетти. Айнура, эмне болду силерге? Жаңгырда калдыңарбы? Киргиле тез. Динара аларды ичкери киргизип, эшикти бекем жапты. Бөлмөнүн ичи жылуу, жарык жана тынч эле. Динара аларга кургак сүлгү берип, Азаматты диванга отургузду да, ага ысык чай куюп берди. Бала чайды эки колу менен кармап, унчукпай отура берди. Динара, мага сенин жардамың керек, Айнуранын үнү титиреп чыкты. Ал курбусун ашканага ээрчитип кирип, эшикти жаап алды. Эмне болду, тынччылыкпы? Руслан менен урушуп кеттиңерби? Динара таңкала сурат. Анын ою боюнча, Руслан идеалдуу күйөө, камкор ата эле. Айнура башын чайкап көзүнөн жаш атып кетти. Жок, Динара, урушкан жокпуз. Ал бизди өлтүргөнү жатат окшойт. Ишенбөөчүлүк жана коркунучтуу пазл. Динаранын көздөрү чекчейип, кафеси чайпалып кетти. Айнура, сен эме деп жатасың? Русланбы? Ал сага үнүн да көтөрбөйткө. Мүмкүн сен чарчап, бир нерсени туура эмес түшүнүп алгандырсың. Айнура Динараны далысынан кармап көздөрүнө тике карады. Укчу мени. Мен жинди эмесмин. Азамат баарын көргөн. Ал мектепке барбай калган күнү, Руслан жертөлөгө калың целлофандарды жана кара баштыктарды ташыган. Кимдир бирөө менен телефондон сүйлөшүп, бүгүн баары бүтөт, из калбайт дептир. Ал эми мага чалганда мен анын аркасынан оор нерсени сүйрүп, скотчту айырып жаткан үнүн уктум. Динарадагы эли ишенгиси келбей. Бирок ага мунун эмне кереги бар? Ал силерди жакшы көрөткө. Акча үчүн, Динара. Акча үчүн. Айнуранын эсине күтүлбөгөн жерден баягы документтер түштү.
2 апта мурун ал мени шашылыш түрдө өмүрдү камсыздандыруу страхование жизни полисине кол койдурган. Мен ал полистин суммасын көргөн эмесмин. Бирок ал жакында эле бизнесинде чоң карызга батканын мага кокусунан айтып алган болчу. Эгер биз Азамат экөөбүз өлсөк, ал миллиондогон акча алат. Баары кокустук сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Балким газ жарылды, балким ууландык. Динаранын да жүзү кубарып кетти. Далбоорлонгон камсыздандыруу, карыздар, жертөлүүдөгү даярдыктар мунун баары логикага сыйып коркунучтуу бир сүрөттү жаратып жатты. Анда милицияга чалалы, деди Динара телефонуна жетип. Жок. Айнура анын колун кармап калды. Дали биз жок. Полиция барып текшерсе, Руслан ал нерселерди ремонтка алгам деп кутулуп кетет. Анан бизди жиндиге чыгарат. Ал өтө акылдуу, Динара ал ар бир кадамын эсептеп чыккан. Эгер ал милиция чакырганыбызды билсе, бизди таптакыр башка жол менен жок кылышы мүмкүн. 4 санариптик тузак. Ошол маалда Айнуранын пальтосунун чөнтөгүндөгү телефон кайрадан шыңгырат. Бул дагы Руслан эле. 2 аял тең телефонго өрөөлөрү учуп карап калышты. Алба деп шыбырады Динара. Бирок Айнура телефонду колуна алып экранга карат. Жана ошол секундда анын көзүнө экрандын жогорку бурчундагы кичинекей локация, геолокация белгиси урунду. Ал белги тынымсыз өчүп күйүп жаткан. Айнуранын деми кысылып калды. Ал дароо телефонунун жөндөөлөрүнө настройки кирип, тиркемелерди текшере баштады. Кудайым-ай, Айнура эриндирин тиштеп, телефонун Динарага көрсөттү. Карачы. Бул Family Link, үй-бүлөнү көзөмөлдөөчү тиркеме эмес. Бул жашыруун шпиондук программа. Ал менин телефонума орнотулуптур. Динаранын көздөрү алайып кетти. Демек, ал сенин кайда жүргөнүңдү, ким менен сүйлөшкөнүңүздү дайыма билип турат бекен. Ал гана эмес. Ал биздин азыр кайсы жерде экенибизди так билет. Айнура телефонду диванга ыргытып жиберди. Бул аппарат азыр алар үчүн өлүм аягына айланган эле. Руслан алардын аптекада эмес, шаардын экинчи четинде, Динаранын үйүндө экенин чак эле көргөн болчу. Телефонду өчүрүп ташта. Батареясын алып сал. Динара шашып ушуп дивандагы телефонду алды. Бирок жаңы моделдеги телефондун батареясы алынбайт эле. Ал дароо телефонду өчүрүп, суу толуп турган вазанын ичине салып жиберди. Биз терезедеги караан жана жакындаган ажал. Бөлмөдө үрүй учурган тынчтык орноду. Конук бөлмөсүнөн Азаматтын телевизор көрүп отурган үнү гана угулуп жатты. Айнура менен Динара бири-бирин карап, демдерин ичине катышты. Ал билет, деди Айнура калтыраган үн менен. Ал биздин ушул жерде экенибизди билет. Эгер биз аптекага эмес, сага келгенибизди көрсө, ал биздин шектенип калганыбызды түшүндү. Ал азыр ушул жакка келе жатат болуш керек. Динара шашылыш түрдө ашкананын терезесине барып, парданы бир аз четинен ачып, ылдый жактагы кароону карат. Жамгыр мурдагыдан да катуу нөшөрлөп жаткан. Кароодогу чырактардын жарыгы бүдөмүк. Баары тынч көрүндү. Эч ким жок деп Динара жеңилдей түшкөндөй болду. Бирок ошол замат кароонун кире беришинен чоң унаанын фаралары жарк этти. Көз ачып жумганча фаралар өчүп, кароого кара түстөгү жол тандабас, үнсөзсүз, жай гана кирип келди. Ал Айнуранын унаасынын так жанына келип тактоду. Динаранын колу парданы кармаган бойдон катып калды. Айнура. Динаранын үнү коркунучтан кырылдап чыкты. Ал келди. Айнура терезеге чуркап келип ылдыйды карат. Ооба, бул Русландын унаасы эле. Унаанын эшиги жай ачылып, ичинен узун бойлуу, кара плащан адам чыкты. Ал башына капюшон кийип алган болчу, бирок Айнура анын баскан турушун миңдеген адамдын арасынан таанымак. Руслан жогорууну түз эле Динаранын терезесин карат. Ал парданын артында Айнуранын карап турганын сезип тургандай, башын бир аз көтөрүп, жүзүндө эч кандай эмоция жок, муздак тиктеп турду.
Анын оң колу плашынын ичине катылган, ал жерде кандайдыр бир оор буюм бар экени байкалып турду. Ал жай кадамдар менен подъездди көздөй басты. Эшикти кулпула. Жогорку бекиткичти да бур. Деп Айнура жаншыра айкайлат. Эки аял коридорго чуркап барып, темир эшиктин бардык кулпуларын бурап, илгичтерин илип салышты. Азамат ыйлап жиберип, апасынын кучагына тыгылды. 3 кабаттагы батирде камалып калган Айнура менен уулунун кача турган жери жок эле. Подъезден болсо оор, бир калыптагы кадамдардын добушу угула баштады. 1, 2, 3. Кадамдар улам жогору улап аларга жакындап келе жатты. Ажал эшиктин артында эле бір. Өлүмдүн тыкылдатышы. Подъездеги оор кадамдардын добушу 3 кабатка жеткенде тып басылды. Айнура, Динара жана кичинекей Азамат коридордогу темир эшиктин артында демдерин ичине катып, бири-бирин бекем кучактап турушту. Алардын жүрөктөрүнүн согушу ушунчалык катуу болгондуктан ал үн сыртка угулуп калчудай сезилип жатты. 1, 2, 3 секунд өттү. Тынчтык. Анан күтүлбөгөн жерден эшик акырын, өтө жумшак жана сылык түрдө тыкылдады. Тык-тык-тык. Бул добуш Айнуранын мээсине балка менен чапкандай эле таасир этти. Азамат апасынын бооруна уго бетер тыгылып, көзүнөн жаш куюлуп жатты. Айнура уулунун оозун колу менен бекем жаап, үнүн чыгарбоого аракет кылды. Айнура. Жаным. Мен билем, силер ушул жердесиңер, эшиктин артынан Русландын үнү угулду. Анын үнү таптакыр ачуулуу, же агрессивдүү эмес, тескерисинче, мурдагыдай эле камкор, жумшак жана тынч эле. Дал ушул тактоолук эң коркунучтуу нерсе болчу. Эшикти аччы. Азамат экөөңөр эмнеге качып кеттиңер? Мен силерди аптекадан издеп таппай, сарсанаа болдум го. Айнура унчуккан жок. Ал көзү менен Динарага ашканага бар дегендей ишарат кылды. Динара буттун учу менен басып ашканадан эң чоң, курч бычакты алып чыгып, эшиктин жанына келди. Анын колдору калтырап жаткан. Айнура, акылсыздык кылбачы, Русландын үнү эми бир аз өзгөрдү. Анда муздак, башкара алгыс бир нота пайда болду. Динаранын уна тактатуучу жайында сенин машинаң турат. Телефонуңдун сигналы да ушул жерден өчтү. Мен жөн гана үй бүлөмдү алып кетүүгө келдим. Азамат, балам, апаң айтчы, эшикти ачсын. Атаң келди. Азамат башын чайкап, Айнуранын курткасын бекем мыкчыды. Кет бул жерден. Айнура акыры чыдабай кыйкырып жиберди. Анын үнү коркунучтан жана айдан улам кырылдап чыкты. Биз эч жакка барбайбыз. Мен милицияга чалдым, Руслан. Алар азыр келишет. Жөн эле кетип кал. Эшиктин артында бир саамга тынчтык өкүм сүрдү. Анан Русландын акырын, мыскылдуу күлгөн үнү угулду. Милициягабы? Жана аларга эмне деп айттың? Күйөөм кечки тамак жасап, бизди үйгө чакырып жатат, мени куткарып калгыла дейдиңби? Айнура, сен жинди болуп баратасың. Эшикти ачпасаң, мен өзүм кирем. 2, караңгылыктын башталышы. Сөз аяктаары менен батирдин ичиндеги жарыктардын баары шарт этип өчүп калды. Руслан подъездеги электр калканчынан щиток Динаранын батирин жарыксыз калтырган эле. Терезеден түшкөн бөдөмүк көчө чырактарынын жарыгы гана бөлмөлөргө бир аз сөлөкөт берип турду. Караңгылык бөлмөдөгү коркунучту 10 эсеге көбөйттү. Ошол эле учурда темир эшиктин кулпусунан темирдин кычыраган добушу угула баштады. Руслан эшикти бузуп жаткан жок, ал атайын шаймандар менен кулпуну ачууга аракет кылып жатты. Анын аракеттери өтө кесипкөй жана так эле. Ал кирип келе жатат, Динаранын үнү калтырап, колундагы бычакты бекем кармады. Айнура, биз бул жерден чыгышыбыз керек. Кантип? Бул 3 кабат го. Терезеден секире албайбыз. Айнура айласы кетип, айланасын карат. Динаранын көзүнө балкон урунду. Балкон? Менин балконум Кашуна Марат Байкинин балкону менен чектешет.
Артада жука гана пластик тосмо перегородка бар. Марат байкедүлүй ал эч нерсе укпайт, бирок анын балкону аркылуу подъездин экинчи жагына чыгып кетсек болот. Тез балконго чуркагыла. Балкондогу өмүр сызыгы. Айнура Азаматты көтөрүүгө алып балконду көздөй чуркады. Динара алардын артынан ээрчип конок бөлмөнүн эшигин ичинен илип салды. Бул аларга бир нече секунд болсо да убакыт утуп бермек. Балконго чыгышканда сырттагы муздак шамал жана нөшөрлөгөн жамгыр алардын беттерине урду. 3-кабаттын бийиктигинин төмөндөгү асфальт коркунучтуу көрүнүп турду. Динара кашунанын балконун бөлүп турган пластик тосмону колундагы бычактын сабы менен, анан буту менен катуу тепкелей баштады. Тарс-турс. Пластик сынып, артада кичинекей адам бата турган жылчык пайда болду. Ошол маалда коридордон катуу шарк эткен добуш угулду. Темир эшиктин кулпусу ачылып, Руслан батирдин ичине кирген эле. Анын оор кадамдары эми караңгы коридордо жаңырды. Айнура, кайда жашынып жатасыңар? Мен баары бир табам го. Русландын өнү үрүй учурарлыктай салкын эле. Ал конок бөлмөсүнүн жабык эшигине келип тактоду. Тез болгула, деп шыбырады Динара. Ал Азаматты көтөрүп, сынган тосмонун аркы үйүзүнү Марат байкенин балконуна өткөрдү. Азамат унчукпай, тишине басып, илаганын токтоткон эле. Баланын жашоо инстинкти коркунучту жеңип баштаган болчу. Эми сен өт, Айнура, деди Динара. Айнура тосмодон өтүп бара жатып, Динаранын колунан кармады. Сенчи? Сен да өт тез. Мен азыр конок бөлмөнүн эшигин карап турайын. Ал кирип келсе, мен аны алакстам. Сен Азаматты алып кач. Ачкычымды ал, менин унаам короонун артында тактоп турат. Динара чөнтөгүнүн унаасынын ачкычын сууруп чыгып, Айнурага карматты да, кайра бөлмөнүн ичине кирип кетти. Динара, жок. Айнура тосмодон өтүп бүтүп артка бурула бергенде, конок бөлмөсүнүн эшиги катуу соккудан улам тарс этип ачылып кетти. 4 достук үчүн курмандык. Караңгы бөлмөнүн ичине Русландын узун, караңгы сөлөкөтү кирип келди. Анын колунда кандайдыр бир темир буюм жалтырат. Бул монтировка же кыска темир түтүккө окшош эле. Телефон чалуудагы шартылдаган үндөрдүн, оор нерсени сүйрөгөн элестердин баары эми Айнуранын көз алдында реалдуулукка айланды. Руслан чындап эле киши өлтүргүчкө айланган болчу. Айнура кайда? Русландын үнү муздак эле. Динара бычагын алдыга сунуп, Русланга каршы турду. Жакындаба мага, Айбан. Мен полицияга чалгам. Алар келе жатат. Руслан эч кандай реакция кылбастан Динарага карай бир кадам таштады. Динара бычагын шилтегенге аракет кылды, бирок Русландын кыймылы өтө тез жана машыккан адамдыкындай болчу. Ал Динаранын колун кагып жиберип, аны дубалды көздөй катуу түртүп жиберди. Динара баш менен дубалга урунуп, эс учун жоготуп полго кулап түштү. Динара. Айнура кашунанын балконунан кыйкырып жиберди. Руслан өңгө бурулуп, балконду көздөй басты. Анын муздак, жансыз көздөр балкондун айнеги аркылуу Айнуранын көздөр менен чагылышты. Бул көздөрдө мурдагы мээримдүү күйөөсүнөн эч нерсе калбаптыр. Бул жырткычтын өз максатына жетүү үчүн эч нерседен кайра тартпаган желмагуздун көздөрү эле. Руслан балкондун эшигин ачып, сынган тосмого карай колун сунду. Кач, апа. Азамат Айнуранын колунан тартты. Айнура эсине келип, кашунанын балконунун эшигин ачып, батирдин ичине кирди. Бактыга жараша, Марат байкенин балкон эшиги кулпуланган эмес экен. Карыган, кулагы укпаган Марат байке уктоочу бөлмөсүндө телевизорду катуу коюп алып, бейкапар уктап жаткан. Айнура менен Азамат анын батирин аралап өтүп, коридордогу негизги эшиктин кулпусун ачып, подъездин экинчи тарабына чыгып качышты. Алар тепкичтерден мөдүрүлүү демдерек сылалдыйды көздөй чуркап бара жатышты. Аркаларынан болсо Русландын кашунанын батирин бузуп кирип келе жаткан оор кадамдары угулуп турду. 5 жамгыр алдындагы чечим.
Биринчи кабатка жетип сыртка жамгыр төккөн түнгө чыгышты. Айнура Динара берген ачкычты колуна бекем кысып, кароонун артындагы караңгы бурчту көздөй чуркады. Ал жерде Динаранын кичинекей кызыл унаасы турган экен. Айнура унаанын эшигин ачып, Азаматты арткы отургучка түртүп киргизди да, өзү рулга отуруп, моторду оталдырды. Уна ордунан жулкуна жылып, караодон чыгып баратканда, Айнура арткы күзгүдөн подъездин эшигинен чыгып келе жаткан Русландын караанын көрдү. Руслан алардын унаасынын артынан чуркаган жок. Ал жөн гана жамгырдын алдында колундагы темирди кармаган бойдон капкара түндүн ичинде карап туруп калды. Ал алардын кайда барарын эчак эле билгендей токтоо көрүндү. Айнура унаан чоң көчөгө чыгарып газды катуу басты. Анын колу буту калтырап, көзүнөн жаш куюлуп жатты. Динара ошол жерде эс учун жоготуп калды. Ал тирүү-бүжү жокпу, Айнура билбейт. Эми ал толугу менен жалгыз калган эле. Апа, биз эми кайда барабыз? Милициягабы? Деп сурады Азамат арткы отургучтан чирга. Айнура көз жашын сүртүп, рулду бекем кармады. Жок, балам. Эгер биз азыр милицияга барсак, алар бизге ишенбейт. Руслан бизди жинди деп таап, ооруканага жаткырып коюуга күчү жетет. Анын байланыштары көп. Биз адегенде ал эмнени пландаганын далилдешибиз керек. А кантип далилдейбиз? Айнура алдыдагы жаанчыл караңгы жолду карат. Анын ичиндеги коркунучтун ордун эми чечкиндүүлүк жана кек ээлей баштат. Эни өз баласын каргоо үчүн Желмагуздун өзүнө айланууга даяр эле. Биз кайра өзүбүздүн үйгө барабыз, Азамат. Ал биздин изибизге түшүп, ушул жакта жүргөндө биз анын жертөлөгө эмне катканын, ал клеенкалар менен баштыктардын сырын ачышыбыз керек. Биз анын планын ага каршы колдонобуз. Кичинекей кызыл уна түнкү шаардын нымдуу көчөлөрүн кесип өтүп, өлүм менен өмүр сыналган өз үйлөрүн көздөй багыт алды. Бир караңгылыкты жиреген унаа. Динаранын кичинекей кызыл унаасы түнкү шаардын жаанчыл ээн көчөлөрүн кесип өтүп, Айнуранын өзүнүн жашаган районун көздөй багыт алды. Унаанын ичиндеги тынчтыкты дворниктердин айнекти сүрүп жаткан бир калыптагы добушу гана бузуп турду. Айнуранын мээсинде миңдеген ойлор чагылгандай тездик менен алмашып жатты. Динара аман бекен. Руслан алардын артынан түштү-бүжү Динаранын батиринде калдыбы? Эң негизгиси, милицияга барууга жетиштүү далилдерди өз үйүнүн жертөлөсүнөн таба алабы? Азамат арткы отургучта бүршүп чарчагандан жана кыркындон улам көздөрү үйленип бара жаткан экен. Бирок ал уктабоого аракет кылып, апасынын ар бир кыймылын карап отурду. Апа, биз чын эле үйгө баратабызбы? Атам ал жакта жокпу? Деп сурады ал калтыраган үн менен. Айнура терең дем алып, үнүн мүмкүн болушунча ишенимдүү чыгарууга аракет кылды. Коркпо, балам. Атаң биздин, сенин Динара эжеңдин унаасы менен качып кеткенибизди билет. Ал бизди шаардын башка тарабынан, мейманканалардан же туугандарыбыздын үйүнөн издейт. Эң акыркы текшере турган жери өзүбүздүн үй. Жырткычтын эң коопсуз жер болуп калышы мүмкүн. Биз ал жакка кирип, далилдерди сүрөткө тартабыз да, дароо милицияга барабыз. Айнура өз көчөсүнө 2 квартал калганда унаанын фараларын өчүрдү. Жамгырдын алдында караңгылыкка сиңип, унааны кошуналардын биринин бийик дубалынын көлөкөсүнө токтотту. Алар унаадан үнсүз түшүп, жамгырга карабастан үйлөрүн көздөй жөнөштү. Эки өз үйүн бөтөн көргөн. Айнура менен Азамат үйдүн кароосуна кирип келишти. 2 кабаттуу, кооз жана чоң үй азыр караңгылыктын ичинде кандайдыр бир коркунучтуу Желмагуздай сезилип турду. Терезелердин баары караңгы, караодогу иттин да үнү чыкпайт. Итти Руслан кече эле ветеринарга алып барам деп алып кетип, кайра алып келген эмес эле. Бул дагы анын планынын бир бөлүгү экенин Айнура эми гана түшүндү. Айнура чөнтөгүнүн үйүнүн ачкычын сууруп чыгып, калтыраган кылдыруу менен эшиктин кулпусун бурады. Эшик чык этип ачылды.
Алар ичкери кирип, эшикти акырын бекитишти. Үйдүн ичиндеги жыт Айнуранын дароо жүрөгүн түшүрдү. Үйдөгү көнгөн жылуу жыттын ордуна өтө куш, химиялык хлордун, агартуушуу каражаттын жыты мурунду жарды. Бул жыт көбүнчө ооруканаларда же кандын изин жууп тазалоодо колдонулган жыт эле. Руслан чындап эле үйдө кылмыш жасалуучу стерилдүү жайга айландырууга даярданыптыр. Азамат мени жакшылап ук деп шыбырады Айнура уулунун деңгээлине чүгүлүп. Сен азыр кире бериштеги шкафтын ичине кирип, бекинип отурасың. Мен жертөлөгө түшүп, сен айткан нерселерди сүрөткө тартып келем. Эмне гана добуш угулбасын, мени чакырба, сыртка чыкпа. Түшүндүңбү? Азамат башын ийкеп чоң шкафтын ичине кирип, пальтолордун арасына жашынды. Айнура шкафтын эшигин бир аз гана жылчык калтырып жаап, ашкананы көздөй басты. Ал ашканадан эң чоң, курч бычакты жана фонарикти, кол чыракты алып, жертөлөгө алып баруучу эшикти көздөй багыт алды. 3 жертөлөгө кадам. Жертөлөнүн эшигин ачканда, ал жактан ымдуулуктун жана баягы химиялык заттын жыты ого бетер катуу уруп чыкты. Айнура фонарикти күйгүзүп тепкичтер менен акырын, бутун учу менен ылдыйлай баштады. Жыгач тепкичтердин ар бир кычыраган добушу анын кулагына бомба жарылгандай эле угулуп жатты. Астына түшкөндө, фонариктин жарыгы Азамат айткан коркунучтуу көрүнүштү чагылдырды. Жертөлөнүн дубалдары жана полу баштан аяк калың, тунук целлофан, клеенка менен капталган экен. Целлофандын четтери скотч менен кылдаттык менен чапталган. Бул жер кадимки үй бүлөнүн кампасы эмес, кинолордогу касапкананы, бойняны же кылмыш издерин жашыруучу атайынбөөнү элестетип турду. Айнуранын көзүнөн жаш тегеренди. Анын 10 жыл чогуу жашаган, сүйгөн адамы, баласынын атасы ушундай муздак кандуу план түзүп жүргөнүнө дагы деле ишенгиси келбей жаткан. Бирок далилдер анын көз алдында эле. Ал дароо телефонун чыгарып, бөлмөнүн ар бир бурчун сүрөткө, видеого тарта баштады. 4 кара баштыктардын сыры. Бөлмөнүн бурчунда, целлофандын үстүндө Азамат айткан чоң кара баштыктар, мусорный пакеттер үйүлүп турган. Айнура фонаригин ошол баштыктарга буруп, жай кадамдар менен жакындады. Колундагы бычагы менен биринчи баштыктын оозун кесип ачты. Баштыктын ичинде эч кандай курулуш материалдары же эски буумдар жок болчу. Анын ичинен Айнура төмөнкүлөрдү тапты. Бир нече түрмөк калың аркан жана пластик стяжкалар колбутту байлоо үчүн. Чоң бөтөлкөдөгү хлор жана тазалоочу сууктуктар. 3 куту күчтүү уйку дарылары, снотворное. Жана эң үрүй учурарлык нерсе Айнура менен Азаматтын кийимдери. Алардын эң жакшы көргөн, күнүмдүк кийимдери баштыктын түбүнө салыныптыр. Руслан полицияга алар буюмдарын чогултуп, кайдадыр белгисиз жакка кетип калышты деп көрсөтүү үчүн даярдаган окшойт. Айнура экинчи, кичирээк баштыкты ачты. Анын ичинде кичинеги темир сейф, шкатулка бар экен. Сейфтин кулпусу ашык болчу. Айнура аны ачып карап, демек кысылып калды. Ичинде таңгакталган $100 купюралар, 10 миңдеген доллар жана 2 жаңы паспорт жаткан эле. Айнура паспортторду ачып карат. Андагы сүрөттөр Русландын өзүнүкү жана кандайдыр бир чоочун, сары чачтуу аялдыкы болчу. Бирок Русландын паспортундагы аты жөнү таптакыр башка эле, Тимур Асанов. Ошондой эле паспорттордун арасында эртеңки күнгө чет өлкөгө, Түркияга алынган 2 авиабилет бар экен. Бул жөн гана камсыздандыруу акчасын алуу эмес болчу. Руслан Айнура менен Азаматты өлтүрүп, изин жашырып, камсыздандыруу акчасын алып, башка аял менен чет өлкөгө жаңы өмүр баштоону пландаптыр. Анын бүткүл жашоосу, Айнурага болгон сүйүүсү, камкордугу баары башынан эле калп экен. Айнура тизелеп отуруп калды. Анын жүрөгүндөгү сүйүү жана үмүттүүлүгү менен өлүп, анын ордун чексиз кек жана ачуулануу ээледи.
Ал телефондун камерасын күйгүзүп паспортторду, билеттерди жана баштыктын ичиндегилердин баарын видеого тартты. Бул далилдер менен Руслан эч качан түрмөдөн чыга албайт болчу. Баары бүттү, Руслан, сен жеңилдиң деп шыбырады Айнура. Бес Желмогуздун кайтып келиши. Айнура буюмдарды кайра баштыкка салып, ордунан турганда жертөлөнүн кичинекей терезесинен күтүлбөгөн жерден унаанын фараларынын жарыгы жарк этти. Унаанын моторунун үнү кароого кирип, өчкөнү угулду. Айнуранын канжаны катып, жүрөгү токтоп калгандай болду. Руслан кайтып келди. Ал Динаранын унаасын таппай, үйгө кайтууну чечкен окшойт. Жогору жактан үйдүн негизги эшигинин кулпусу ачылып жаткан добуш угулду. Шырк. Эшик ачылып кайра жабылды. Оор адамдардын добушу коридордо жаңырды. Айнуранын эсине дароо шкафта жашынып жаткан Азамат түштү. Шкаф кире беришти Эгер Азамат үн чыгарып жиберсе, же Руслан шкафты ачса. Айнура фонаригин өчүрүп, жертөлөнүн бурчундагы караңгылыкка жашынды. Анын колундагы бычак калтырап жатты. Жогору жактан Русландын жай, өтө салкын үнү угулду. Хлордун жыты. Жана суу бут кийимдин издери. Айнура, жаным. Мен билем, сен ушул жактасың. Кача албайсың. Тепкичтин башындагы жертөлөнүн эшиги кычырап ачылды. Жогорудан ылдыйга карай Русландын колундагы чоң фонариктин жарыгы түштү. Анын оор адамдары жыгач тепкичти басып акырындан ылдыйлап келе жатты. Ал ажал сыяктуу өзүнүн курмандыгына жакындап келе жаткан. Айнура демин ичине катып, бычагын бекем мыкчыды. Бул жолу качуу жок. Бул жолу эне менен Желмогуздун бетме-бет кармашы болот-пыр. Жырткычтын деми. Жыгач тепкичтердин ар бир кычыраган добушу Айнуранын мээсине балка менен ургандай жаңырып жатты. Жертөлөнүн эшигинен түшкөн фонариктин жарыгы караңгы бөлмөнүн ичин тинтип, дубалдардагы жылтыраган целлофандарга чагылышты. Руслан шашпай, өзүн өтө ишенимдүү сезип ылдый түшүп келе жаткан. Ал аңчылыкка чыккан жырткычтай, курмандыгынын эч жакка кача албасын так билген. Айнура жертөлөнүн эң караңгы бурчунда эски темир стеллаждын артына жашынып турган эле. Анын бир колунда ашкана бычагы, экинчи колунда жанаша турган чоң бөтөлкөдөгү хлор агартуучу сууктук. Бул химиялык заттын күч жыты анын көздөрүн аштырып жатты, бирок ал демин ичине катып, кыймылсыз турду. Айнура. Русландын үнү жертөлөнүн муздак дубалдарында жаңырды. Анын үнүндө эч кандай ачуулануу жок болчу, болгону муздак, жансыз мыскыл бар эле. Сен дайыма акылдуу аял элең. Бирок бүгүн өтө эле кызыкдар болуп кеттиң. Динаранын унаасын короонун бурчуна жашырып койсоң, мен байкабайт деп ойлодуңбу? Мен сени 10 жылдан бери билем го, жаным. Фонариктин жарыгы Айнура жашынган стеллаждын жанынан өтүп, артадагы ачылган кара баштыктарга, жана чачылып жаткан паспортторго түштү. Русландын кадамы тактоп калды. Ал баштыктардын ачылганын, сырынын ашкере болгонун көрдү. Демек, сен менин кичинекей саякатка даярданганымды тааптырсың да, деп оор үшкүрдү ал. Сага муну билүүнүн такыр кереги жок болчу. Эгер унчукпай эле менин жасаган кечки тамагымды жегениңде, баары тез жана оорутпай өтмөк. Сен жөн гана уктап калмаксың. Эми болсо баарын татаалдаштырып жибердиң. 2 хлор жана кан. Руслан колундагы фонаригин түз эле Айнура жашынган бурчка бурду. Көздү уяткан жарык Айнуранын жүзүнө тийди. Ал табылды. Качууга жол жок болчу. Чык бери. Бычагыңды ташта. Русландын үнү эми буйрукка жана каарга толду. Ал плашынын чөнтөгүнөн оор темир монтировканы сууруп чыгып, алдыга карай 2 кадам таштады. Айнуранын ичиндеги коркунуч бир заматта жоголуп, анын ордун чексиз кек жана энелик инстинкт ээледи. Ал өлүмдөн коркпой калган, анын жалгыз максаты үстүңкү кабатта шкафтын ичинде титиреп отурган уулун бул Желмогуздан сактап калуу эле. Айнура бычакты таштаган жок.
Ал тездик менен ордунан ыргып туруп, колундагы хлор куюлган бөтөлкөнүн капкагын ачып, сууктукту түз эле Русландын бетин көздөй чачып жиберди. Ах. Бул күтүлбөгөн чабуул Русланды даяр эмес абалда кармады. Химиялык күчтүү сууктук анын көздөрүнө жана бетине тийгенде, ал жанталаша кыйкырып, эки колу менен бетин басып калды. Колундагы фонариги жана темир монтировкасы целлофан төшөлгөн полго шарт этип түштү. Бөлмөнү кайрадан караңгылык каптады. Үш тепкичтеги арпалыш. Айнура бир секунду да тепки кетирбей, тепкичти көздөй чуркады. Бул анын жалгыз мүмкүнчүлүгү эле. Полдогу целлофан хлордон улам тайгалак болуп калгандыктан ал бир мүдүрүлүп барып, кайра тең салмактуу улугун кармап калды. Алжыгач тепкичтин биринчи баскычына бутун кайгондо, көзү ачышып, каарына чыккан Руслан анын бутунан бекем кармап калды. Анын кармамы ушунчалык катуу болгондуктан Айнура тепкичке көмкөрүүсүнөн кулап түштү. Сен эч жакка кетпейсиң, канчык. Мен сени өз колум менен муздайм. Русландын үнү адамдыкына окшобой, жараланган жырткычтын арылдагандай чыкты. Ал Айнуранын бутунан ылдый көздөй сүйрөй баштады. Айнура жанырүй тырмаланып, колундагы бычакты бекем мыкчып, артка бурулду да, Русландын ана кармап турган колуна бар күчү менен бычакты шилтеди. Бычак Русландын билегин терең телип өттү. Ысык кан Айнуранын колуна чачырап кетти. Руслан ооруга чыдабай колун кою бергенде, Айнура жанталаша тепкичтер менен үйдө жүрмөлөдү. Ал тепкичтин башына жетип, жертөлөнүн оор жыгач эшигин сыртына көздөй тарс чапты. Колу калтырап жатса да, эшиктин сырткы темир илгичин Засов илип салууга үлгүрдү. Эшиктин артынан Русландын оор денеси эшикти келип урганы угулду. Тарс. Айнура. Эшикти ач. Мен баары бир чыгам. Деп бакырып жатты ал жертөлдөн. 4 шкафтагы үмүт жана качуу. Айнура эшикке сүйөнүп терең дем алды. Анын тизелери калтырап деми кысылып жатты. Бирок тактоого убакыт жок эле. Жертөлөнүн эшиги калың болгону менен Руслан аны эртеби кечпей талкалап чыкмак. Ал ордунан атып туруп, кире бериштеги коридорду көздөй чуркады. Азамат. Балам. Чык, биз кетишибиз керек. Деп шыбырады ал шкафтын эшигин ачып. Азамат пальтолордун арасында бүрүшүп көздөрүнөн жаш куюлуу отурган экен. Ал апасынын үстүк башындагы канды көрүп, бул Русландын каны болчу, чөчүп кетти. Апа. Сизди өлтүрүп салдыбы? Бала ыйлап жиберди. Жок, жаным, жок. Мен амамын. Бул менин каным эмес. Тез менин колумдан карма. Биз чуркайбыз. Айнура уулун колунан бекем кармап, үйдүн негизги эшигин ачып, нөшөрлөгөн жамгырдын алдына атылып чыгышты. Караңгы түндө алар короонун дарбазасын көздөй чуркашты. Алар дарбазадан чыгып бара жатканда, үйдүн ичинен айнектин чарчырап сынган үнү угулду. Айнура артын кылчайып караса, Руслан жертөлөнүн кичинекей терезесин темир менен талкалап, ошол жактан сыртка сайылып чыгып келе жаткан экен. Анын жүзү химиялык заттан улам кызарып, көздөрү жиндиди чекчийип, бир колунан кан агып жатты. Ал түз эле аларды көздөй чуркап жөнөдү. Биз түнкү угунтук. Чурка, Азамат. Машинаны көздөй. Айнура уулун алдыга сүйрөп, коңшунун дубалынын көлөкөсүндө жашырылган Динаранын кызыл унаасына жетип келишти. Айнура Азаматты арткы эшиктен ичкери ыргыткандай эле түртүп киргизип, өзү рулга отурду. Колу калтырап, ачкычты от алдыргычка киргизе албай убара болду. Ошол маалда унаанын арткы терезесине Русландын кандуу колдору келип урунду. Ал унаанын эшигинин туткасын жулкулдата баштады. Ач эшикти. Силер менин жашоомду буза албайсыңар. Деп арылдады ал терезени муштуму менен ургулап. Унаанын терезеси чытырап кете жаздады. Айнура акыра ачкычты бурады. Мотор күрүлдөп от алды. Ал газды полга чейин басып, унааны ордунан жулкунтуп жылдырды. Руслан унаанын эшигин кою бербей сүйрөлүп барып, суу асфальтка кулап түштү.
Арткы күзгүдөн анын жерде жатып калганын, анан ордунан туруп, алардын артынан кыйкырып калганын көрүп калышты. Айнура унааны шаардын Барбордук көчөсүнө алып чыкты. Жүрөгүндөгү үрүй акырындан тарап, анын ордуна жеңиштин жана чечкиндүүлүктүн сезими пайда болду. Анын чөнтөгүндө Русландын бүткүл коркунучтуу планы тартылган видео жана сүрөттөр бар болчу. Паспорттор, билеттер, хлор, баштыктар, мунун баары эми ага каршы эң күчтүү куралга айланган эле. Апа, биз кутулдукпу? Деди Азамат арткы отургучтан башын акырын көтөрүп. Ооба, балам. Биз кутулдук. Эми биз түз эле ички иштер башкы башкармалыгына гувт барабыз. Эми ал бизге эч качан тие албайт, деди Айнура көз жашын сүртүп. Уна түнкү шаардын жарыктарын аралап, полиция бөлүмүн көздөй бара жатты. Бул узакка созулган коркунучтуу түндүн аягы көрүнүп калган эле бир. Полиция бөлүмүндөгү үрүй. Түнкү саат 3 чамасында Динаранын кызыл унаасы ички иштер башкы башкармалыгынын ИИБ имаратынын алдына келип токтоду. Айнура Азаматты жетелеп нөшөрлөгөн жамбырда аралап, нөмөт бөлүмүнө чуркап кирди. Анын үстү башы суу, кийимдеринде Русландын каны катып калган, чачтары жүдөө эле. Ал эми Азамат коркунучтан титиреп апасынын этегине бекем жабышып алган. Жардам бергиле. Менин күйөөм ал бизди өлтүргөнү жатты, деп кыйкырды Айнура демигип. Нөмөттөгү офицер алгач Айнуранын түрүн көрүп, кадимки эле үй бүлөлүк чыр-чатак же мас адамдын чатагы деп ойлоп, жайбаракат ордунан турду. Эже, тынчтаныңыз. Ким өлтүрөт? Арыз жазасызбы? Айнура эч нерсе дебестен чөнтөгүнүн телефонун сууруп чыкты да, жертөлөдө тартылган видеону күйгүзүп, офицердин алдына койду. Экранда целлофан менен капталган дубалдар, киши боюндай болгон кара баштыктар, уйку дарылары, аркандар, хлор жана эң негизгиси, башка асым менен жазылган паспорттор менен Түркияга алынган авиабилеттер даана көрүнүп турду. Офицердин уйкусу бир заматта ачылып, көздөрү чекчейип кетти. Бул кадимки эле коркутуу эмес, алдын ала кылдат пландалган, муздак кандуу адам өлтүрүүгө даярдык экени дароо билинди. Тез арада тергөөчүнү чакыргыла. Собр, атайын багыттагы отряд даярдалсын, деп кыйкырды офицер рациясынан. Эки Динараны куткаруу. Айнура тергөөчүгө бардык окуяны, Азаматтын мектепке барбай калган күнүнөн баштап, Динаранын батириндеги кол салууга чейин төкпөй чачпай айтып берди. Анын эң биринчи суранычы корпусу Динаранын өмүрүн сактап калуу болду. Полиция дароо эки топко бөлүнүп чыгып кетти. Биринчи топ Динаранын батирин көздөй, экинчиси Айнуранын үйүнө багыт алды. Жарым сааттан кийин тергөөчүнүн рациясынан үн угулду. Биз Динаранын батириндебиз. Жабырлануучу табылды. Ал тирүү. Башынан катуу сокку алган, эс учун жоготкон экен, бирок тамыры согуп жатат. Тез жардам алып кетти. Бул кабарды укканда Айнура отургучка жөлөнүп, шолоктоп ыйлап жиберди. Бул кубанычтын, жеңилдөөнүн жаштары эле. Анын эң жакын курбусу, аларды сактап калуу үчүн өз жанын табакерге салган Динара аман калган болчу. Аэропорттогу тузак. Ал арада Айнуранын үйүнө барган атайын отряд ал жакты боштапты. Руслан качып кеткен эле. Терезелер талкаланган, палдогу кан издери жертөлөдөн гаражга чейин барып тактагон. Бирок полицияда Русландын кайда барары тууралуу так маалымат бар болчу, Түркияга уча турган таңкы рейс. Жана анын жанында паспорту табылган сары чачтуу аялда болушу керек эле. Таңкы саат 5 чамасында Манас Эл аралык аэропортунун терминалында Руслан өзүнүн көңүлдөшү Эльвира, паспорттогу аял менен каттоого регистрация туруп жаткан. Русландын бети башы хлордон улам кызарып күйүп калган, ал эми билегиндеги канды токтотуу үчүн шарф менен бекем таңып алган болчу. Ал көз айнек тагынып, капюшонун кийип, эч кимге байкатпоого аракет кылып жатты. Эльвира болсо эч нерседен бейкапар, алдыдагы бай жашоону кыялданып, жылмайып турду.
Документтериңизди бериңиз, Тимур мырза, деди каттадогу кызматкер кыз паспортту карап. Руслан паспортту сунганда күтүлбөгөн жерден анын аркасынан катуу буйрук берген үн угулду. Руслан Садиев. Ордуңуздан жылбаңыз. Колду үйдү көтөрүңүз. Руслан артына кылчайып караганга үлгүрбөй калды. Атайын жасактын спецназ кызматкерлери аны көз ачып жумганча жерге басып жыгышты. Анын жараланган колу кайрылганда ал ооруга чыдабай айбанча бакырып жиберди. Эльвира болсо корконунан чыңырып колундагы сумкасын түшүрүп жиберди. Аны да дароо кишендеп алып кетишти. 4 тергөө жана чындыктын бетинин ачылышы. Бир нече күндөн кийин тергөө толугу менен аяктады. Русланды муздак, акылдуу беткабы сыйрылып түштү. Ал тергөө бөлмөсүндө өзүнүн канчалык каркок жана алсыз экенин көрсөттү. Баары Айнура ойлагондой болуп чыкты. Русландын бизнеси банкрот болуп, чоң карызга баткан. Ал камсыздандыруу компаниясынан миллиондогон сомду алуу үчүн өз үй бүлөсүн газ менен ууландырып, жарылуу сыяктуу көрсөтүп, өлтүрүүнү пландаган. Ал эми Эльвира болсо жөн гана акча үчүн ага кошулган көңүлдөшү болуп чыкты. Ал башында мен адам өлтүрүү тууралуу билген эмесмин деп актанганы менен, видеодогу уйкудаарларын снотворное так ошол Эльвира аптекадан сатып алганы камералардан тастыкталды. Экөө тең алдын ала сүйлөшүп алып, адам өлтүрүүгө даярдануу жана башка оор беренелер менен айыпталып, узак жылдарга 20 жылдан ашык эркинен ажыратылды. Алар үчүн темир тор эми өмүр бою үйүнө айланды. 5 эпилог. Жаркка карай жол. Арадан 6 ай өттү. Жаз мезгили келип, шаар жашыл түскө боелгону бак. Айнура, Азамат жана Динара шаардык сейил бакта, паркта күндүн нуруна жылынып балмуздак жеп отурушту. Динаранын башындагы жарааты толук айыгып, мурдагыдай шайыр, күчтүү калыбына келген.